Ысык көлдө катер күйүп жүргүнчүлөр сууга секиргенге үлгүрүшкөн. Ысык көлдө үйлөнмө диваны бар катер күйүп кетти. Бул тууралуу редакцияга окуянын күбөлөрү билдирген. Окуя Чоң Саруу айылындагы пляждардын биринде болгон. Маалым болгондой, өрт мотордон башталып, андан кийин катердин калган бөлүгүнө өткөн. Кайыктын айдоочусу жана жүргүнчүлөр дароо секирип кетишкен. Алар өрттү суу жана өрт өчүрүүч менен өчүрүүгө аракет кылышкан, бирок бул жардам берген эмес. Кайыктын арткы бөлүгү дээрлик толугу менен күйүп кетти. Мотордон сууга көп өлчөмдөгү күйүүчү май агып кеткен. Маалымат булагы Кактус Медиа. Ошто содагерлер базарды көчүрүү мөөнөтүн узартууну талап кылууда. Ош шаарында элүүдө ишкер нааразычылык акциясына чыгып, сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранып жатышат. Алар базарды жылдырууга каршы эмес экенин айтышып, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүштү. Акцияга чыккандар элдин үнүн уккула. Президент Жапаров элдин үнүн угуңуз деп плакаттарды көтөрүп чыгышты. Содагерлер борбордук базардан Ош мэриясынын имаратына жөнөп кетишти. Алар 20-июлда дагы көчөгө чыгышкан. 14-июлда катуу жаандан кийин Ак Бура дарыясы кирген. Кыян жүрүп, Оштогу борбордук базарды, чет жакка дагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинаны сел агызып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан. Ошондон кийин Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбий көчөсүнө көчөрүлө турганын билдирген. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Абазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Бүгүн ошол эле Казакстандын Акмола облусунда Астана Петропавловск унаа жолунда 8 тонна желим жүктөлгөн жүк ташуучу унаа уударылып кеткен. Кырсык бүгүн эртең менен Борборду карай жолдун 135-чакырымында болуп, жүктүн баары асфальтка төгүлгөн. Магистраль дароо тосулуп, эки тарабынан суу капталган жол PVA клейден тазаланып жатканда 1,5 миң унаадан турган чоң тыгын пайда болгон. Учурда эки багыт тең кыймыл толук калыбына келтирилди деп билдирди Казавтожол. Маалымат булагы Казакстан Спутник. Бүгүн Казакстандын Акмола облусунда АH-2 учагы кайрады. Учак учуп баратканда күйүп кеткен. Учкуч акыркы учурда күйүп жаткан унаадан секирип чыгууга үлгүргөн. Ал тирүү жана эч кандай зыяны жок деп билдирди ÖKMден. Кырсык бүгүн Державин шаарынын 10 чакырым алыстыкта болгон. Маалымат булагы Казакстан Спутник.